Учурда экологиянын бузулушу дүйнө жүзүндөгү олуттуу проблемалардын бири экендиги белгилүү. Кыргыз мамлекети да мындай көйгөйлөрдөн кур эместиги айтпаса да түшүнүктүү. Шаардыктар булганган аба менен дем алып жатышса, ал эми айыл тургундардын көпчүлүгү эч кандай гигиеналык талаптарга жооп бербеген кадимки арыктагы сууну үй тиричилигине жана тамак ашка дагы пайдаланып келишет. Учурда өлкөбүздө 1125 айылдын жашоочулары сууну арыктан ташып пайдаланууга муктаж. Ошону менен бирге эле күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүктөрдүн сапатынын начардыгы ар бир адамдын ден соолугу үчүн өтө кооптуу экендиги талашсыз. Белгилей кетсек, мындай кесепеттердин айынан акыркы 2 жылда Кыргызстанда онкологиялык оорулардын саны 10 миңден ашкан. Ушул сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү аракетинде Жогорку кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев жашыл экономика жөнүндөгү мыйзам долбоорун сунуштаган. Биздин чыгармачыл топ мыйзам демилгечине жашыл экономиканын карапайым калкка тийгизүүчү пайдасы жөнүндөгү суроолор менен кайрылган. Сиз айтып атпайсызбы, бул кайдан пайда болгон ушу жашыл экономика деп. Жашыл экономиканы мен мындай ноябрдын аягында өткөн жылда ушул Венага барып чоң конференцияга катышып калдым да. Шөйдө чоң конференцияда отурганда ушул жашыл экономиканын конференциясы экен да. Кызыгып калган бир себепте ушул башка мамлекеттер өзүнүн презентациясын, Кыргызстанда презентациясын кылды. Бирок Армениянын берген жанагы материалдары мага аябай кызыктырды. Карап окуп калсаң, шөйдө эмекенде биздин Кыргызстан Арменияга окшош экен, тоолуу, мындай чоң химический заводдор жок, мындай ушул экономиканы жашыл экономикага алып барабыз деген алардын аябай жакшы ой максаттары бар экен. Европада жер жүзүндө азыр ушуга көп умтулган мамлекеттер бар. Мен ошол айтып калдым. Сөз алып айттым да, биздин да Кыргызстан ООНго айтып атпаймынбы? Европа Венадагы офисине ошол чыгып туруп айттым да, биздин Кыргызстан идеальный экен. Пилоттук проект кылбайсыңдарбы? Бизде чоң мындай химический заводдор жок, атмосферный выброс бизде промышленный чоң предприятиялар жок. Албетте проблемабыз бар, бирок бул азыркы проблеманын баары чече турган проблемалар деп кайрылсам алар билип, эми сиз проект жазгыла, концепция кабыл алыш керектиги деп түшүндүрүп кеткенден кийин келип туруп ушу ишке кириштим. Келип ошол жерде сразу депутаттар менен кайрылышып, өзүм иштеп чыгып, өкмөттүн жогорку кеңештин токтомун кабыл алдык. Жумуш топ жүздүк депутатский. Азыр ошол кечээ күнү 2 күн болду. Мен ушул депутаттарга өзүмдүн ой пикиримди комиссияга, депутатский группага тапшырдым. Канча 30 лист болот го, концепцияны өзүм жумуштар менен жазып чыгарып, ушу концепцияны сунуш кылып атабыз. Ал концепцияны иштеп чыккандан кийин рабочий группа жумуш топ менен анын баарын иштеп чыгып, анан кайра палатага токтом кабыл алып туруп, анан кийин өкмөткө жашыл экономиканын концепциясын кирдирейин деген ой максат менен бул ишти иштеп чыгардык. Бунун келечеги эмне? Келечеги биринчи бул жашыл экономиканын баардыгы эле биздин турмуш, биздин жашоо ушул жерге кириш керек. Эми биринчиден аба дейбизби, тамак аш дейбизби, дем дейбизби, бунун баардыгы адамдын ден соолугуна кандай бир жаман болсо, ушунун жаман таасири келет. Эми десеңиз, ден соолук деген ал биринчи. Мен ушул жаңы презентацияганда комитетте, палатага көрсөткөм диаграмма кылып. Азырча мына Кыргызстанда 13%ка дейин өскөн онкозаболеваниялар. Мына выброс машинадан, азыр выброс деп коебуз, жаман металл выдыхать эткен, металлический деген бензинден чыккан частица, аларда көпкө эмегенде превышает свое. Биз аны мына машина көбөйдү. Элдер биз мындай айтабыз да, машина көбөйгөндө эски машинанын баарын алып келип алып, арзаныраак бензин алып келейик дейт мамлекетке. Биз аны ойлобойбуз, биздин ден соолугубуз кандай болот? Сиздин ден соолугуңуз кандай болот? Карапайым биздин жарандардын ден соолугу кандай болот? Бул эле бир адамдын кызыкчылыгы эмес, коомдун кызыкчылыгы. Биздин ар бир Кыргызстандын жарандын кызыкчылыгы да бул. Ошону ойлош керек. Эң биринчи байлык бул ден соолук дейбиз. Бирок анан эски машиналар келип туруп, алардын чыгарган газдары. Мына микрорайонго мен мурун 15 мүнөттө барып жүрөм, азыр 45 мүнөт, 1 саатка айналып калат пробка. Анын көбүсү телефонун басып отуруп ойлонбойт. Чыгып аткан, машинадан чыгып аткан газдын баардыгы бул зыян. Анын айтабыз, жаш баягы
онко оору менен ооруп жаш кетип калыптыр капай деп ушундай ойлонбойбуз да. Ушул кезде баарыбыз ойлонуш керек. Ушунун баардыгы биздин ден соолукка алып келет зыян. Адамзат мындай экен, Американын ученыйлары айтып атат, 80% дейт. Адамзат өзүнүн ден соолугуна зыянды эменен алып келет. Асмандагы аба менен алып келет. Бири болсо пайдалануу менен, анан экинчи тамак аш менен дейт. Калган адам кайтып кетсе, өтүп кетсе, анын көбүсү жанагы 20% несчастный случай болуп машина менен баягы ДТП болуп калып Кудай сактасын, анан генетический оорулар менен кетет дейт. 80% оорудун баары ушул тамак аш, аба асман менен биз пайдаланабыз. Ошол үчүн биз жашылча экономиканы иштеп чыгып, экономиканын баарын өткөрүү жашылчага баардык эксперт айтып, бул аябай оор, биздин бюджетке аябай кыйындык болот деп, анын көп технологиянын баарын алмаштырыш керек деген. Буну бир күндө алмаштырбайбыз. Биз этап менен кетебиз. Этап менен мен мына концепцияны жазып чыгаргандан өкмөткө биз бере баштайбыз. Мына ГМО боюнча мен өзүм уже ГМО деген бар, билесиңиздер, геномодифицированный ушул организмдердин зыяндарын баардыгы билет. Жер жүзүндө ээске де кидирип коюп 0,9% деп, аны бирок ээсте жүрөт 0,9% бизден кирсе болот деген сөз да мындай. 0,9% биздин чек арабыз ачык. Кудай билет аякта канча 90% кириби, 100% кириби, 0,9 деген текшерилди. Биздин лабораторияда жок. Ушул жашылча экономиканын үстүндө мен уже мыйзам иштеп чыгарайын деп атам. Транспорттардын маселесин анда өзүм алдым мен. Ошо балдар менен азыр ушул мыйзамды чыгарам. 7 жылдын мөөнөтү эски машина кирбеш керек. Жаңа машина 7 жыл эң край болуш керек. Калган энди айтат элдер. Кой биз эмете алабыз, бул жанын багып атат, бала чагасын багып атат деген сөз деген ушуну биздин жакшы өтөт да мындай. Элге баягы бооруна катты тиет. Биз ойлонушубуз керек. Ал бала чагасын багып, жанын багып, ойлонбойт да. Менин ден соолугум, сиздин ден соолук, коомчулуктун, жаранчылыктын, биздин жарандардын ден соолугун ким ойлойт? Ошол жерде биз ага мөөнөт коюшубуз керек. Калган анан 7 жылдан өйдөлөк эски машина болсо, аны биз налог менен Европада, жер жүзүндө ушундай налог менен аны бир өзү эксплуатацияга чарабайтын кылып коюшубуз керек да. Ушунда туура чыгат менин оюмча. Анан мына айтып атабыз, жашылча экономика айналганда биз була ушул машина проблема, азыркы көп машина шаарды газ көткөрүш керек. Машинанын баарын газ көткөрүш керек. Общественный транспорттарды, троллейбус, автобустардын баарын, таксилердин баарын газ көткөрүш керек. Мына Юго-Восточный Азия, Кытай болобу, берги башка теңиз мамлекеттер болобу, алардын баардыгы газ менен иштетип атат. Газ азыр Кудайга табаа, газ деген бизге проблема болбой калды. Газпром наоборот суранып атат. Биздин оборудование коюп газ менен иштеткизе деп. Ушуга өчүш керек. Анан биз Кыргызстан болсо Кудай берген 93% биздин электр энергиябыздын баардыгы кайра иштетүүнөн чыгат да, суу менен көбүсү. Гидроэнергетика. Биздин ГЭС токтогул ГЭСтен кетип атат. Биз малый энергетиканы киргизейин деп атабыз. Ушул мыйзамды азыр мен иштеп чыгарып атам. Малый энергетика чакан ГЭСтердин баарын коруп, аларга аерге керек. Кээ бир айыл тармактарга свет алып баруу аябай чоң, свет жок болот. Ушул региондорго керектүү болсо бизнести чакырып, ушул жака малый энергетика жана чакан ГЭСтерди куруп иштетип, алар да бизге жакшы. Потому что бизде айтып атпайбы кээ бир мындай, теги кара кечени иштеш керек деген, көмүр деген ал зыянчылык ден соолукка. Барлык жерде. Мына барлык чоң мамлекеттер көмүр менен иштетип, атмосфераны, абанын баарын бузуп салды. Анан жаңа акча каражатына келгенде азыр чоң эмелер бар. Чоң фонддор бар. Глобальный фонд деп коебуз. Глобальный фонд деген ушул глобальный экологический фонд дейбиз. Ушул азыр ООНдо эң чоң фонд ушул көп акча бар. Бизде де Кыргызстанга жардам берип атат. Анан калса, 3-5 жыл болуп калды. Зеленый жашылча экологический фонд деген бар. Анда биз ким жаңа выбросты, атмосфера парниковый выбростарды азайтканга, аларга баягы ушул фонд акча берет ушул мамлекетке. Биз ушул жака иштеп, биз жашылча экономикага жол алып барсак, биздин биринчиден ушул фонддор жардам берет. Анан дагы да бир нерсе бар, айтып бере турган. Биз Кыргызстанды биздин чыккан өндүрүш экология таза болсо, биздин мал эти чыккан дагы жашылча жемишсиз болсо, анда таза чыгарсак, биз өзүбүзчө бренд чыгарабыз. Кыргызстан жашылча бренд, жашылча тамак аштын бренди деп чыгарсак, бизге андан башка эч кандай реклама кереги жок.
жер жүзүндө баягы өтө тургандар келип алып кете турган мамлекеттер көп. Мына Кытайды карап көрүңүз. Мисалы, Кытайда 2 магазин бар. Буякта жашылча таза магазиндар бар, анан кийин кошулган бар. Анан буякта акчаң болсо буяктан аласың, чөнтөгүң азыраак болсо буякка келесиң. Буларды уже билесиң, буяктан ден соолугуңа зыян келе турган деп. Биз ушу Кытай менен иштеп кетсек болот, Россия менен иштеп кетсек болот. Биздин ушул өзүбүзгө бир жакшы чоң бир бренд ачып алсак, Кыргызстан жашылча экономиканын баягы негизинде таза тамак ашты чыгарат деп. Малды айтып кетейик. Биздин малдай таза мал жок. Кийинки кездерде ушу Кытайдан эле келип жанагы баягы чет элден келип алып келип баягы дарыландырып атат. Баягы 6 ай семире турган мал 3 айда семирип, бир 2 укол сайып койсо, ал уколдун баасы кымбатыраак болсо да, өзүнө эмеге мындай баягы бизнесменге бул жакшы экен деп, батыраак пайдалана берет экен. Бирок ал бизнесмен ойлобойт да. Ушул этти өзү жеп коюу мүмкүн, өзү жеп, баласы жеп коюп, туугандары, анан кийин баягы жаман урудун баары ушул жактан келет экен. Биз ушуга да тоскоолдук коюшубуз керек. Бөгөт коюш керек. Болбойт. Onu desеңиздер, биз ушул жашылча экономиянын негизинде, биз ушундай таза, таптаза продукттарды чыгарууга, тамак ашты особенно, биз ушуга умтулушубуз керек, ушар болушубуз керек. Десеңиздер, биз ушул брендке айналдырышыбыз керек аны. Анда айтып атам, ушундай bir мамлекет болуп калсак, мен келечекте өзүм жакшы оюмда болуп калсак, мына айтып атам, чоң мамлекеттер бизде ушул таза мамлекеттер бизде абасы таза деп ушул жака келип, тамак ашына кызыгып келип, баягы эмесине абасына кызылгандар көп болот. Ушуна Кыргызстандын өзүнүн бир ордунда, чоң экономиканын өзү бир ордун таба алат деген ой максат. Ушул мен айта турган. Биз мындайдан 12 депутат анын ичинде иштеп атат. Мен ушул топтун жетекчисимин. Эми аерде бул депутаттар, биз депутаттар баардык адис боло албайт да. Биз депутаттык топ иштеп чыгап, анан кийин аны керектүү болсо ведомстводан, министерстводан чыгып, адистер менен иштеп, ушул концепцияны бышырып дегендей, анан кийин барып жогорку кеңешке токтом чыгарып, өкмөткө аткаруу маселесин эметебиз. Министерство, ведомстволорго бунун баарын беребиз. Ар бир министерство, ведомство өзүнүн тиешелүү жагына карап туруп, мыйзамдарды иштеп чыгара баштайт. Албетте, аны депутаттар өздөрү чыгарса болот. Өкмөттө ушул концепцияны ишке ашыруу деген ой болот. Аны өзүнүн план мероприятий болот. Аны канча быйыл болсо, буну эндиги жылы болсо, бир 5-6 жылга, 10 жылга созула турган бул чоң мындай иш да, мындай айтканда. Аны айтып бере турган, бир күндө бул чечилбейт. Жашыл экономика долбоорунун ишке берилиши коомчулугубуз үчүн, деги эле жалпы адамзаттын ден соолугу үчүн пайдалуу. Жогоруда мыйзам демилгечиси белгилегендей, долбоорду ишке ашыруу бир топ каражатты, убакытты, мезгилди талап кылат жана акырындык менен ишке ашат. Мамлекетибиздин бакубатчылыгы үчүн иштей турган мындай мыйзам коомчулуктун кабыл алуусуна, элибиздин колдоосуна муктаж.